Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Орусияда кыргызстандык аялдын өлтүрүлүшү боюнча Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Орусиянын Москва облусунун Димитров шаарында кыргызстандык аялдын өлтүрүлүшү боюнча комментарий берди. Ведомствонун маалыматына караганда, маркум аял 1979 жылы туулган, жаран аны өлтүрүүгө шектелип кармалган 1978 жылы туулган эркек киши, Кыргызстанда туулган Орусиянын жарандары болуп саналат. Элчилик өз компетенциясынын чегинде маркумдун жакындарына керектүү консулдук жана юридикалык жардам көрсөтүүгө даяр. Буга чейин социалдык тармакта эс учун жоготуп, канга боелуп жаткан аял тартылган видео пайда болгон. Артында ыйлап жаткан кыз эки эркектин кетпей туруусун талап кылып жатканын көрүүгө болот. Анткени ал жерге полиция келе жаткан. Аял алган жаратынан улам каза болгон. Булак Назар Ньюс Кежи. Кыргыз-тажик чек арасынан 101,86 чакырымы такталды. 2021 жылдын май айынан тарта бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынан 101,86 чакырымды түзгөн чек ара сызыгы такталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 2023 жылдын башынан бери Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топтору 6 ирет жолугуш өткөргөн. Учурда Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында тараптардын кезектеги жолугушуулары өтүп жатат. 7-чи жолу өткөрүлүп жаткан кездешүү 10 августта аяктайт. Булак Назар Ньюс Кежи. Сиз 35-ке чыга элексизби? Анда жашсыз. Садыр Жапаров мыйзамга кол койду. Президенттин маалымат кызматы Садыр Жапаров жаштар жөнүндө мыйзамга кол койгонун маалымдады. Бул мыйзам 21 июнда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты жаштар саясатын калыптандыруунун, ошондой эле жаштардын мамлекеттик ишмердүүлүктүн бардык чөйрөлөрүнө тартуунун механизмдерин аныктоо болуп саналат. Жаңы мыйзамга ылайык 14 жаштан 35 жашка чейинки жарандар жаштардын катарына кирет. Буга чейин жаштардын курагы 14 жаштан 28 жашка чейин болчу. Мыйзамда жаштар саясаты чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ишинин негизги багыттары ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген жаштарды жана жаштардын аярлуу топторун тартуу үчүн бирдей шарттарды түзүү, жаштар саясатын калыптандыруу жана ишке ашырууда мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсү, алардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, ишкердикти өнүктүрүүгө жана жаштарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү, мамлекеттик жаштар саясатын финансылык жактан камсыз кылуу маселелери каралган деп айтылат маалыматта. Булак Супер Кежи. АКШда бороондон улам миллиондон ашык адам электр жарыгысыз калды. Кече 7 августта АКШнын чыгыш жээгинде башталган катуу бороондон улам 1 миллиондон ашык адам жарыксыз калды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, бороондон улам Миссисипиден Нью-Йоркко чейинки бир нече штат зыянга учураган. Катуу шамалдан улам электр зымдары үзүлүп, айрым аймактарда сел жүргөн. Өзгөчө Түндүк Каролина, Пенсильвания, Мэриленд жана Жоржия штаттарында электр жарык өчкөн. Буга чейин катуу соккон бороондон Теннесси штатында үйлөрдүн чатырлары учуп, 2 адам каза болгонун CNN басылмасы жазып чыккан. Ошондой эле бороон жапкындан улам Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания штаттарындагы жана Колумбиянын метрополитен округундагы бир нече аба майдандар жабылып, 8000ден ашуун аба каттамдар токтотулган. Булак Супер Кежи. Каза болгондор бар. Иранда курулушуна тыюу салынган 5 имарат урап калды.
Ирандын баш калаасы Тегеранда имараттын урап калышынан 3 адам каза болуп, 11 адам жаракат алды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн Тассим агенттиги билдирди. Маалым болгондой, окуя 6 августта милиция жана медианын кызматкерлери мыйзамсыз курулуштарды бузуу учурунда катталган. Анда коопсуздук эрежелери сакталбаган имараттардын курулушуна тыюу салып жаткан учурда 5 имарат урап калган. Окуя болгон жерде жабыр тарткандардын көпчүлүгү милиция жана муниципалдык кызматтардын жумушчу тобу экени аныкталган. Куткаруучулар ураган имараттын алдынан 4 жабырлануучуну алып чыгышкан. Алардын бирөөсү окуя болгон жерде каза тапкан. 8 адам ооруканага жаткырылып, 3 кызматкерге медициналык жардам көрсөтүлгөн. Учурда куткаруу иштери уланып, жабыр тарткандардын так саны белгисиз экени айтылууда. Булак Супер кечи.